Şu мобилдик клиника келгенден бeri аралашып, уюштуруу иштерине катышып, абадан кубанып атабыз. Бул 5 жылдык долбоор. Башкысы калктын саламаттыгын чыңдалуусуна кам көрүү. Анткени ар бир жаран эле ар дайым өзүнүн саламаттыгына такай көз салып турганга турмуштук мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мобилдүү клиника ачылууда. Биздин мобилдик клиникалар өлкөбүз боюнча 2 жылдан бери өзүнүн кызматын кылып келатат. Бул Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган 5 жылдык проект. Бул азыркы күндө бүт Кыргызстандын алыскы тоолуу региондоруна, ошондой эле биздин медициналык кароого муктаж болгон жарандарыбызга Кыргызстан боюнча өзүнүн кызматын кылып келатат. Бул азыркы күндө мына Аксы жергесинде бүгүн ачылыш аземине катышып атабыз. Бул 3 ай бою ушул жерде биздин элибизге сапаттуу медициналык кызмат жардам көрсөтөт. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан уюштурулган мобилдик клиника Аксы районунда 3 ай аралыгында жарандарды медициналык кароодон өткөрөт. Бекитилген графиктин негизинде тизме менен калктын аярлуу катмарын, анын ичинде көп балалуу энелерди, пенсионерлерди медициналык кароодон өткөрөт. Мен дагы ушулар эл катары келип жүрөгүмдү көрсөткөнү келдим. Кардиология бөлүмүнө. Мен бүт эле беделим ооруйт да. Айрыкча өтүм ооруйт, давление бар. Ошолорду көрсөтөйүн деп келдим. Медициналык кароодон өтүш үчүн аталган райондун тургундары алдын ала жазылышы керек. Биринчи кезекте майыптыгы барлар тейленип, дартынан улам ал жака барууга шарты жоктор үчүн атайын тер жардам унаалары менен кызмат көрсөтүлөт. Дары-дармек акысыз берилет. Послеоперационный отделениясы, бул жакта 9 койка место бар. Операция кылгандан кийин бул жакка жаткырылышат. Биздин клиника 8:30дан 5:30га чейин иштейт. Кабыл алуунун эрежелери мындай. Ар бир бул жакка келердин астына ар бир фаптын медсестраларына биз список жиберебиз. Толуктаган. Анын списоктун алар толукташып, муктаж болгон үй-бүлөлөрдүн списогун бизге беришет. Биз аларды системага киргизебиз. Ал медиктердин жашоо шартын жана иштөөсүн толук камсыздаганга ылайыкталып жабдылган. Ичинде уктоочу бөлмө, ашкана, даараткана, чайканчу жай жана башкалар бар. Мобилдик клиника 5 жыл аралыгында өлкөнүн бардык аймактарын кыдырат. Гүлжан Амандова, Бектур Иманалиев, Аксы району.